Айбек мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Сахнадан кетип, мындай бир подпольеде жүргөндөй болгон жылдарыңыз 5-6 жылга убакыт созулуп кетти. Бул жылдардын алкагында баягы мындай өзүңүздүн чыгармачылык үчүн мындай абдан түшүмдүү, жемиштүү эле болду деп айтып келе жаткан экенсиз, айрым бир берген интервьюларыңызда. Бирок ал жылдарды сиз мындай чыгармачылык жактан алганда кризиске баткан жылдар деп эсептебейсизби? Мен сизге кошулам да. Себеби ошол нерсе тыныгуу да. Кризис десе да болот да. Себеби кризисти сезе билсең, анда ошол учурда тыныгуу керек болот дегенди айтып атасыз да. Мен ошол учурда Мүмкүн баягы мойнуңузга алгыңыз келбей эле анан жок, мен мойнума алам. Себеби дембедем чыгармачылыкта иштегенимде кайрыктагы окшоштуктар, обондогу окшоштуктар ушундай орун ала баштайт экен да. Мен ошол учурда эс алайынчы бул чөйрөдөн кетип деп өзүм тыныгууга, кризистен качтым окшойт да, туура эле. Кризиске эмне алып келди деп ойлойсуз? Ал учурда мен бир эле чыгармачылыктан тышкары көбүнчө саясатка кызыга баштагам, бизнеске аралаша баштагам да. Анан үчөө бирин бирине аябай жолтоо, тоскоол боло баштаганын байкадым да. Бири-бирине каршы турду, Ошол учурда анан чыгармачылыктан бир аз дем алып токтотоюнчу, анан жанагындай окшош кайрыктардын, окшош обондордун өзүм байкайм. Эл журттан деле угасың да анычы. Жаныңдагы достор, күйөрмандар деле айтат, буларыңыз тиги окшош калыптыр деген моменттер. Ошондо тыныгып туруп анан мен бизнес жолун тандап 5-6 жыл ошо чөйрөгө кирип кеттим да. Демек сизден ойлонуп көрсөңүз, ошол баягы Айбек Карымовдун жылдызы жанган жылдар бул ошол эле Дилкайрык, Эмне айып жана башка бир топ сонун обондоруңузга туура келет да. Анан ошондой ырларды, ошондой хит ырларды азыр жарата албай калды деп айтып жүргөн оппоненттериңизге кандай баа бересиз, кандай карайсыз? Макулсузбу, жокпу? Мен көп эле кеңеш беришим керек, кеңеш берейин деп ойлойм. Бирок анда дагы өзүңдүн оюңду, пикириңди таңуулагандай болуп калбашым керек да. Бирок мен өзүмдүн башыман өткөн, мындай айтканда практикадан бул чыгармачылыкта кризис болуп, хитрлар жаралбай же болбосо жакшы обондор жаралбай калган учурда айтат элем, эс алып көргүлө, тыныгып көргүлө. Ошол жылдар сиздин мындай жылдызыңыз жанган жылдар болду да, эмне үчүн азыр ошондой обондор жаралбай атат деп ойлойсуз? Мен ойлойм да, ал учурдагы обондорум менен, ал учурда мен 30-35 жашта элем да. Лирикага өзгөчө басым жасап, ошо лирика менен жашаган жаш курагым ошондо болсо керек. Сүйүүгө күйүп жанып турган жылдарбы? Туура айтасыз, билет экенсиз го. Точно ошондой. Ал эми азыр багы бир жакшы чыгармачыл досума айтам да, экөөбүз көп иштешип келдик. Досум дейт, ал учурдагы тексттерди азыр жаза албай калдым. Мен дейт, экөөбүз теңбиз. Азыр көбүрөөк патриотизмге жакындап, эл, жер, тууган жер жөнүндө ырларды жазып калдым. Бул жаш куракка дагы байланыштуу болот экен деп ойлойм да. Анан эми хит деген чыгармаларды мен мындай элестетем да. Хит деген убагында өзүнүн актуалдуулугун ушундай күчтөп туруп, кайра бир кандайдыр бир ай, 2 айдын ичинде өзүнүн актуалдуулугун жоготкон,
чыгармаларды көбүнчө хит, шлягер деп айтышат да. Ал эми салмактуу ондорду мен ойлойм эми жаратат болушум керек деп. Себеби мен ошол учурлардан эс алуудан кийин Каганат аттуу күү жараттым. Алтайдан Аян деген комуз күүлөрүн жараттым да. Ошого элдер күбө болушту. Күүчүлөр, күү сынчылар өздөрүнүн баасын беришти да. Өзгөчө жакшы бааларын бергени мени кубандырды. Ошол кездеги 35 жаштагы Айбек менен бүгүнкү Айбектин ортосунда өзгөрүү болдубу, жокпу? Өзгөрүү ар тараптан болду да. Албетте жашкураак биринчи. Анан чыгармачылыкта өзгөрүүлөр. Мен өзүмдү чыгармачылыкта бир бурулуштарга мен дуушар болдум да. Мен күү жазам, күү жаратам деген онуктасам түшүмө кирген эмес да. Мендеги өзгөрүүлөр, өсүүлөр ошондон болдубу деп ойлойм. Муну сиз өсүү деп эсептейсиз, э? Дейм, ооба, себеби бир чоң бурулуш жасадым. Мен көрсө мендеги Кудайдын берген касиеттери обончулук өнөрдө күү деле бул обондордун курамы болуп, топтому деп эсептесе болот. Ошон үчүн менде ойлойм, өсүү болгондугуна байланыштуу мен ошондой комуз күүлөрүнө кайрылдым го дейм да. 5 жыл баягы чыгармачылыктан алыс кеткендеги жоготкон учуруңуз эмне болду? Эмнени жоготтуңуз? Мен чыгармачылыкта эч нерсени жоготкон жокмун. Анан эми 5 жылдын ичинде мен коомго көбүрөөк пайда келтирдим десем да жаңылышпайм да. Кандай? Мен туулуп өскөн айылыма ички инвестицияны тартып барып чоң мектеп салдырып бердим. Балдар үчүн спорт, аянт спорт зал, жабык спорт комплекти салдырып бердим. Суусун, таза сууларын чыгарып бердим. Мектептеги таланттуу окуучуларга музыкалык аспаптар менен камсыз кылып бердим. Ушуга окшогон эле бул менин эми айылымдагы айылыма кылган мен эмен болду болуш керек, мындай жардамым, салымым. Андан башка деле жылдар ар жылы өткөрчүмүн. Жашыл шаар үчүн акцияларын өткөрөт элем. Жоголуп бараткан биздин улуттук аспапчыларды колдоп, жылына ошолорго мен стимул болсун деп атайын сыйлыктарды уюштуруп, сынактарды уюштуруп, ошонун жыйынтыгы менен ооз комузчу, чопочоор, чоорчу, комузчу, кылгыякчылардын баарын топтоп алып мен жылына ошолорду стимул берип, сыйлык уюштуруп, колдоп жүрдүм да 5 жылдын ичинде. Мен ойлойм, ушунун баары эле кичине болсо дагы жөн жүрбөстөн мекенге, маданиятка кичине болсо дагы салым деп эсептейсиз, деп ойлойм да. Сиз баягы ишкерчилик менен алектенип жүргөндүгүңүздү дагы уккан жайыбыз бар. Эгер жаңылбасам, ошо көп кабаттуу үйлөргө лифттерди койгон бир ишкерчилик баштаган экенсиз да. Чыгармачыл адамдан кандай ишкер чыгат экен? Мыкты ишкер боло алдыңызбы, жокпу? Азыр мисалы анализ жасап атасыз да? Ишкерликке чыгармачылык көз караш менен карасаң, бизде талант болгондуктан экөөнү жуурулуштуруп туруп бир жакшы жолго койсоң болот экен. Бирок ошол учурдагы коомдогу, бийликтеги десекпи, коррупциялык схемалар иренжитти. Ошол коррупциялык схемалардан чынын айткандачы жададым да. Мен көп ушундай жаман, терс көрүнүштөрдү чыгармачыл адамдар биз жүрөк менен кабыл алат экенбиз да. Бирөө менен урушушка туура келет экен, бирөөгө
пара беришке туура келет экен. Ансыз ишиң бүтпөй калган заман болчу ал учурдачы. Анан ошондой нерселерге күбө болдум, ошолордон ренжидим. Кылган жакшы ишиңди бир паста жаманга айландырып, акты кара кылып кое турган эме экен да ал дүйнөчү, ал чөйрө ошондой экен. А сиз ишкерчиликке мындай даярданып, атайын бир билим алып туруп бардыңызбы же тобокелде эле баштап кеттиңиз беле? Жок, мен ишкерчиликке сөзсүз түрдө мен окуган жокмун. Бирок бул ишкерлик деген менин түшүнүгүмчө, менин башыма бул жакшы уюштуруучулук. Менеджерлик. Эме тил менен айтканда, азыркы тил менен айтканда. Жылдык айлануусу кандай эле? Обороту деп коеюнчу ошондо. Эми секретти аштырат экенсиз. Мен эч болсо бир 100 миллион, 150 миллионго чейинки бир жылдык доллар менен. Жок, сом менен эле иштеп жүрсүз. Алтын долларында бир жерде отурбайт элем го дегенчи. Анан, ошол деле күчтүү чоң бизнес эмес, орто бизнеске кире турган биздин эмебиз бар болчу. Ошентип иштедик. Албетте, учурунда ушул бизнесте мындай кантип камакка түшкөндүгүңүз боюнча интервьюларыңызда айтып жүргөн экенсиз. Мен сурайын дегеним, азыр ушул бизнесиңиз, ишкерчилигиңиз бүгүнкү күндө уланып атабы же бардыгына чекит койдуңузбу? Жок. Мен өзүмдүн балдарым, мисалы, бүт балдарыма өткөрүп бердим. Жанымда алып жүрдүм, үйрөттүм. Эми сырттан көзөмөлдөп коем. Кеп кеңешимди берем, мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек. Бирок мен өзүм жеке азыр жалпы чыгармачылыкка баш оту менен кирип алдым. Бизнесимдин баарын ошол балдарым колунда да. Бүт балдарым деп калдыңыз, демек балдарыңызга бирдей үлүштө өткөрүп берген экенсиз да, бир балам бир фирмам, бир баламда бир фирмам болуп, өздөрү менен өздөрү. Бирок ошол багыттар толук сакталып калды, э? Калды. Сөзсүз да. Айтыңызчы, убагында өзүңүз да айтып калдыңыз, 5 жылдын ичинде мен саясатка дагы мындай алектенейин деген ойдо жүрдүм депчи. Баш багып. Баш багып көрдүм да. Баш багып көрдүм эле. Эмнеге саясатка кызыктыңыз? Менчи эмени атайын президент алдындагы башкаруу академиясынын саясат жана башкаруу бөлүмүн окудум. Эмнеге кызыктыңыз? Эмне сизден саясатчы чыгат деппи? Жок, менден саясатчы кээдечи тетиги жерде отуруп алып сүйлөп, тамтырап сүйлөп аткандарды көрүп алыпчы мен. Чын айткандачы, ошону бияка эле жылуу кылып туруп багына мен сүйлөгүм келе берет да, мындай. Колунан эч нерсе келбейт, билими жок, депутаттарды көрүп алып жаман мындай эме болчумун да, намыстанып кетчим мен. Ушундан көрө мен деле барып көрөйүнчү. Күнүгө барып чын эле даярдыктан өтүп окудуңузбу же эптеп эле пара берип бүттүңүзбү? Жок, алтыным, мен өз алдымча окудум. Еще жакшы баа менен бүттүм. Себеби ал мен кызыгып жүргөн нерсеге жакшы окуйсуң да. Биздин жашообуздагы нерсени окутат экен. Биздин башыбыздан өткөн нерсени окутат экен. Окудум, бардым. Диплом алдыңыз? Диплом бар. Анда ошондон кийин депутатка аттандым, көрдүм. Кайсы партия менен барып көрдүңүз? Эсимде жок. Биринчи жолу Ата Мекен партиясы менен бардым. Экинчисинде Мекенчил эл деген партия менен бардым. Анан мурунку эми саясат жөнүндөчү мындай экен да. Өтө ыплас чөйрө экенин мен билдим да. Азыр деле биротоло ошол оюңуздан кайттыңызбы, саясат ыплас деген? Же азыр деле эми алдыда дагы саясий процесстер жакындап келе жатат, негизичи парламенттик шайлоолор келатат. Барасызбы, жок? Аман эле болушсун. Таптакыр барбайсыз. Диплом калды ошол боюнча өзүңүз үчүн. Диплом эстеликке балдарыма
небере чөбөрөлөр атаңар ушул окууну бүткөн деп коет. Мен ушул акыркы учурда мен миссиям Кудайдан, жараткандан берген, мага берилген миссияны мен эми сездим. Бул эң жакшы азыр түшүн. Мен Кеч болсо сезбесем, Майраш, мен дагы деле ошол жакта аралашып, бир нерсе болуп жүрө берет белем дедим да. Саясатчылардан кимди мындай иш аракетине макул, баягы жактырып, симпатияңыз бар? Симпатиям бар деп айткым келбей калды да. Себеби мен бирөөнү азыр айтсам ал эртең башкадан болуп чыгып калып атпайбы, ошон үчүн ошол чөйрөгө парда тартып койдум десем болот да. Ымалалаш досторуңуз барбы мындай кеңеш угуп турган? Саясатчылар болуш үчүн, значит, эң аз дегенде 2 бети болуш керек экен, же 2 жүзү болуш керек экен да. Мен досторумдан көрдүм да. Жанымда жүргөн саясатчы досумду көрүп мен азыр ойлойм, мен ушу менен жүрдүмбү дейм. Мен анын атын айтпайм. Өзүнүн дарегин өзү сөз барып тиет го, бирок азыр ойлойм да. Туй атаңдын көрү. Мен ушу сени менен дос болуп жүрдүмбү деп ойлойм да. Айбек мырза, сизди баягы чыгармачыл адам катары мындай сизди сыйлагандар, урматтагандар абдан көп да. Бирок сиздин мындай жана бир суроого айтпадыңызбы? Коомго бир пайдалуу иштерди көбүрөөк жасап атам, коомго баалуулук тартуулап атам депчи. Бирок сиздин жеке жашооңуз жөнүндө кеп болгондо сындагандар арине бир акыркы 1 жыл, жарым жылдын ичинде өзгөчө көп болуп атыштады социалдык желелерде. Эмне дейсиз бул боюнча? Эми мындай токотер жерин айтканда, мен акыркы учурдагы үй бүлөдөгү эми жашырган эмне, жубайыңыз менен ажыраштыңыз деген сөз өзөгү болуп турат окшойт. Эми бул мен жашоомдогу эң кандай десем, кыйын, оор чечимдердин бири болду да. Бул өзүнчө бир кандай десем, өзүнчө бир чоң дастан да, же жабылуу аяк болчу. Эми ошонун чекесин аш деп атасыз да мени. Биз коомчулукта көпчүлүгүчү адамдын кылган жакшы жактарын көбүрөөк айтып ушактабайбыз го. Значит, үй бүлөдө жеке жашоомо көпчүлүгү эме кылышат да, асылышып. Ошол бир жаман нерсе, жеке жашоодо бир ажырашуу же бир нерсе болсо ошону көбүрөөк эме коомчулукта талкуу кылат. Бирок мен айтар элем, бул менин жеке жашоом ошондой нерсеге барууга туура келди да. Бул чечимди жеке сиз кабыл алдыңызбы? Же келинчегиңизби? Жок, бул мындай нерсе да, Майраш. Мен көп эркек кишиге моундай нерсени сүйлөгөнүн мен туура эмес көрөм да. Мен бир эле нерсени айткым келет. Бул менин жашоом, ошол жубайым экөөбүздүн жашообуз болчу. Куш эркин учкусу келди да. Ал эркин учкусу келген кушка мен жөн эле эркиндик беришим керек болчу. Аны капаста кармап отура берген бул трагедияга алып бармак. Ошон үчүн өлтүрүп алгым келген жок. Андан нар жагы трагедия болуп кетсин мен каалаган жокмун. Балдарым атасыз, энесиз калышты мен каалаган жокмун. Эркин Кыргызстанда эркин чоңоюп келатат менин балдарым. Бирок мен ушундан башка эч нерсени айта албайм сизге. Жубайыңыздын көзүнө чөп салган жылдар, учурлар көп болдубу? Бир айтыптыр дейт да. Кетип атып эле бир жер чуңкур экен.
ошол жерге бутум түшүп кетпедиби деп жа ошол сыяктуулар болсо болгондур. Ал үй бүлөгө таасирин тийгизген жокпу? Этпейт. А бул процесс уланышын каалайсызбы же уланып жүрөбү? Уланбайт го. Үй бүлөңүз үчүн өзүңүздү өзгөртүүгө аракет кылган учурлар болдубу? Мен өзгөртсөм дагы аракет кылдым. Эмнеңизди өзгөрткүңүз келди? Эч нерсени өзгөртө албай койдум. Мендеги бир гана нерсе бул өзүмчүл окшойм да. Мен Эгоист деп коет аны, да. Менин айтканым закон. мыйзам. Мен ушундан эме кылып албай койдум окшойт. Бул мендеги болгон нерсем экен, арстан экенмин да. Бул демек сиздин өмүрлүк жашооңузда таасирлерин тийгизип келе жатат да, туурабы? Таасирлерин тийгизген ошол болуш керек. Мен, значит, аялыма багынып, жүгүнүп жашашым керек болчу. Менде андай сапат жашабайт. Мен Майраш, мен моундайчы, мен аялыма жүгүнүп, ошол тиге машинени жылытып тур десе барып жүгүрүп жылытып турган эркек болсом, мен анда ушу бир эле аял менен жашамакмын. Же болбосо бар тамак жасай койчу деп, тиги баланын жалаягын жууй койчу дегенде жууй турган эркек болсом, мен ошондо бир аял менен жашамакмын. А менде ошол сапат өлүп калыптыр да. Бирок ушуну мындай жоюуга аракет кылып көрдүңүзбү? Психологко барып, билбейм, дагы башка аракет. Психологду да бузуу берет болушум керек мен. Психолог да менде болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ал жагы мендеги болгон бир ит кыял дейинби же сапатпы ушул болду. Аялга болгон урмат, мамиле деген сезимдер барбы сизде? Мындай. Менден любой мендей күйөөнү кийин мына айтып коеюнбу, азыр мындай өкүнүп жүргөн аялдардын баары өкүнүп жүрөт. Чын эле айтып коеюн. Ушундай Айбек, мен ошондо Айбектин этегинен намаз окуп жашай берсем болмок экен деп эле аялдарым ачык эле угулуп мага чейин жетет. Мурунку келинчектериңиз? Мен бирок кетип атканда айтам да, эй, сен жаңылып атасың. Жаңылып атасың. Сен бүгүн эртең эле эмес, сен өмүрүң өткөнчө өкүнөсүң деп коюп баары жыйынталат го. Бирок ошондой болот да. Ошондой болот. А бирок аялга мен урматым, сыйым, ага болгон көкөлөткөн жерде көкөлөтүп, сыйлаган жерде сыйлап, аял затына керектүү нерселер эмне? Үстүндө үйү. Азыркы илгери жөө эле жүрчү эле, азыр астында машинасы болсо деп калдык, туурабы? Аял затына керектүү үй ичин баары толук болуш керек. Бирок мындай мамиле да керек да аялга. Обязательно мамиле керек, сөзсүз түрдө. Анан ошонун баарын кылып кой эле, мен көчөгө чыгып кеткен жокмун да. Баарын кыласың. Анан мындай болуп кетишет окшойт, билбейм, ушундай эле өзгөрүппү да. Өзүңүздү кечиримдүү адаммын деп эсептейсизби, жокпу? Кечире албайм, кечирим. Анан мындай да, мен досторумду кечире албай койдум. Бирок дайыма мынтем, о Кудай, сенин алдыңда мен баланчаны кечирдим деп коем. Бирок могу жүрө берет, ушул эмне экенин билбей койдум. Бул жүрө берет, бирок мен Кудайдын алдында кечирдим деп өзүнө дагы барып айтам. Мен сени кечирдим, Кудайдын алдында кечирдим дейм, бирок кээ бир адамдар бар го, кечирдим деп Кудайдын алдында кечирдим дегенден кайра экөө колтукташып туруп, сонун болуп жүрө беришет го, дос менен дос болуп. А менде болбош оюнчу үзүлөт. А эмнени кечире албайсыз адамдагы? Эмне таптакыр кечире албайсыз? Саткынчылыкты. Да. Бүт женский, мужской урутко бөлбөй эле коеюн. Негизи эле баары бир адамдагы орусча айтканда предательство да. Туура, предательство. Балдарыңызга кандай атасыз? Мисалы таалим
тарбия берүүдө сиз карманган, тутунган баалуулуктар эмне? Мен балдарымача, балдарыма, мен азыркы Жаңылбасам 7 балаңыз бар, 7 балам бар. Мен балдарыма мындай эле айта турган насааттарымды айтам. Жумушунда, ишинде, окууда, бизнесте кандай ийгилик жаратуу үчүн адамга кандай сапаттар керек экенин көп айтам. Алар мени атасындай дагы, анан кийин бир Айбек Карымовдой да көрөт дегендей да. Досундай деген сөз, Мондай. Анан көбүнчө аларга айтканым, балам дейм, мага пайда, атама пайда алып келем, атама мындай кылам, жакшылык алып келем, мондай атамды кубандырам дегениң аракетиңе көп деле чабылба, сен мага зыяныңды тийгизбе дейм да. Эмне зыян? Баягынын баласы деген жаман кабар менен утпасам эле мен бактым ошол деп эле айтам. Ошол балдарым үчүн бир гана насаатчымын го дейм. Чоң ата, чоң эненин колунда өсүп калгандыгыңызды айтып атасыз да. Алар берген сизге таалим, насаатты сиз балдарыңызга колдонот экенсиз да, андай? Сөзсүз. Да, мен ошо уурулук кылба, ушак айтпа, адам өлтүрбө. 3 принципти чоң атам көп айтчу мага. Кулагыма куйчу. Ошол нерсени мен калтырбай балдарыма айтам. Болду балам, ушундай бирөөнүн эмгегин жебе, уурулук кылба, ушак айтпа, адам өлтүрбө. Чоң ата болуп калдыңызбы өзүңүз? Чоң атам 4 неберем бар. Абдан сонун экен, 4 неберем бар. Аттарын өзүм койгон, мындай жакшы неберелерим алды, 5 жашка чыгып калдылар. Алар сиздин жеке жашооңузга, сиздин тандаган жолуңузга, айталык багытыңызга ой пикирлерин айтышабы, жокпу? Жок, айта албайм. Сиз аларды кийлигиштирбейсиз. Элестеттиңиз, мен атама акыл үйрөткөн эмесмин да. Анан мен балдарым деле атасына акыл үйрөтө албайт го, мага ал жөнүндө. Мен алардын өз оозунан уккан сөздөрүм бар. Ата, сиз аман болуңуз, бизге тоо эле болуп турганыңыз ошол да, болду. Балдарыңызга кандай адатты өткөрүп бергиңиз келет өзүңүздөн? Мендеги пунктуалдуулук, мендеги чынчылдык, мендеги боорукерлик, жөнөкөйлүк. Ушул мендеги ушул адатты албаса экен деген дагы барбы же жокпу андай сапатыңыз? Бар. Кайсы? Ал өтө ишенчээктик. Мен дайыма ишенчээктиктин курманы болуп келе берем да. Азыр эле ишенбейм, экинчиде алып, кайра бир айт ишенип кетип, анан кээде тормузду басып калам же тормуз кармабай алданып калам да, ушундай. 100% ишенгениңиз ким? Өзүм элемин, биринчи Кудайым, албетте. Кудайга бир ишенем. Экинчи өзүмө өзүм спонсор, өзүмө өзүм себепкер. Динге болгон мамилеңиз кандай өзү? Динге болгон мамилем ашынган динчил эмесмин. Куран окуганды билем. Жума намазга барам, парзым. Анан Орозо кармайсыз? Орозо кармайм. Көбүрөөк улутчулмун. Улутчулбу же мекенчил деген түшүнүктү? Улутчул өзүнчө бул. Ооба. Мекенчил дагымын, ашынган. Ашынган улутчул мекенчилмин, анан кыргызчылмын. Кыргыздын каада, салт, насил себеби ушунун баарын мага чоң атам менен чоң энем колунда чоңойгом. Ошолордон мага ушундай сиңирип койгон, мээме сиңирип койгон, каныма сиңирип койгон тарбиянын негизинде болуш керек да. Эң чоң жашоодогу өксүгүңүз эмне болду? Эмне? Жашоодо
жашоодо көп айта албайм, өкүнбөдүм го дейм, көп деле мындай мен өкүнүчтүү, мен өзү оптимистмин да. Өкүнүч эмес, бирок жашоодо өксүк, мисалы жана жеке жашооңуздагы процесстер бул өксүкпү же өксүк эмеспи? Жок, андайларды мен өксүк деп, анан андан чөгүп, андан кыйналып кылбайм. Мен жашоодо бир гана нерсеге өкүнгөнүмдү өзүм эстеп, кээде айтып жүргөм, ошону эстеттиңиз да. Мен мектеп сахнасынан кийин Жалал Абадта окудум. Барпалык уулу атындагы маданият техникумун ушундай кызыл диплом менен бүттүм. Анан ошондон кийин мынау композиторлук бөлүмгө тапшырам деп жаштык кылып, бир нерселерге кызыгып жүрүп, шоу бизнеске эрте кирип кетип, окумдулан табай калганым өкүнүм да. Анан бирок кеч болсо дагы кайра музыка факультетин Арабаевадан бүтүп алдым. Бирок ошол дагы ошо билимим, музыкалык билимим меники азыр деле жетишсиз да. Мен ошого эле өкүнөм. Жашоодочу. Ошолорду да көбүрөөк билим алсам, мен элге музыкалык казынага көп жакшы чыгармаларды калтырып кетет белем деген оюм бар да. Жакында ошо сизди угуп калдык эле, Айбек Кыргызстанга баткысы келбей, мүмкүн бул өзүнүн жеке жашоосуна байланыштуу, Казакстанга көчүп кеткиси келип калыптыр депчи. Бул ой дагы эле жашап атабы же оюңуздан кайттыңызбы? Ал жерде кандай болгонун билбейм, бирок мен көбүнчө муну чыгармачылыкты баштаганда мен Чымкенттеги курсташтарым менен ошо Казакстандагы ырчыларга менин ырларымды көбүнчө казакча которуп ырдап жүрүшөт, азырчы ырдап атышат. Андыктан ошол жака барып келип жүрөм. Бул чыгармачылык байланыштагы эле бир немелер болуш керек болчу, анан барып ошол жака барып жашап бирдола казак болуп кетем деген ойдон алысмын го. Барып иштешип жүрөм ошолор мененчи. Сизге бир топ мындай блиц суроолорду даярдаганбыз да. Кайсы же кандай адамга суктанасыз өзүңүз? Кандай адамга суктанам? Билимдүү адамдарга суктанам. Негизинен. Нарк насилди жүрөгүнө сактап, сайрап жүргөн инсандарга мен өтө суктанам. Дүйнөдө эмнеден көбүрөөк коркосуз? Жашоодо? Бул жөнүндө бул көп нерседен корксо болот да ушул заманда, ушул тушта. Ошон үчүн корком деген чыгармам бар да. Ошондо Кудай жок деген капырдан корком, кон учуп калган какырдан корком. Термелбей калган бешиктен корком, эл келбей калган эшиктен корком деп Кубат Жакыптын аян ырларын ырдагам. Көп нерседен корксо болот, бирок албетте биринчи Алладан корком. Ийгилик деп эмнени түшүнөсүз? Өзүңүздү ийгиликтүү адаммын деп эсептейсизби? Мен өзүмдү ийгиликтүү адаммын деп эсептейм. Ийгилик деген бул менин оюмча бул дегенчи көптөгөн, көксөгөн максаттардын жемиши. Дедим. Ырчылыктан башка кандай өнөрүңүз бар? Көп өнөрүм бар. Бичисизби? Комузчумун. Мен өзү негизи эле комузчумун. Комуз классты бүткөм. Атайын аспаптык кесибим комуз. Өнөрүм устачылык жана башка. Мен багбан. Да ушундай дыйкан. Ушуга окшогон көп хоббилерим, көп өнөрлөрүм көп. Айтмакчы угуп калдык, ошо сизди бир топ гектарлаган шаардын четинде жери бар, анан ошол жерге жашылча жемиш өстүрөт депчи. Аны сатып алып чыгып ишкерчилик кылып коесузбу же мындай бул хобби элеби?
ошол эле элестетиңиз, чынын айтканда баш оту менен барбаны терип, сатып деген эме түшүнүгүм жок. Бирок мен көбүнчө көчөттөрдү өстүрөм. Көчөттөрдү өстүрөм, көчөттөрдү бекер таратам, жашылдандыруу иштери менен көп айлекмин. Анан мөмө жемиштер жетиштүү, аны караган, өздөрү ошону сатып өзүңүз иштейсизби колуңуз менен? Иштейм кичине, бирок эми ошону мен бүт баарын эме кылып берип койгом, өздөрү карап кан үй бүлө бар да. Ошону карап, сатышып, ошо менен тиричилик кылышат. Негизи. Кыялыңыздагы карьера же эңсеген бийиктикти багындырып ага жеттиңизби? Жок. Жете элекмин. Эң чокусу эмне эле? Эң чокусуна эми жетемби, жетпеймби билбейм. Эмне ал чокусу? Эң чокусу мен ойлогон бир максаттарым бар дагы деле. Максаттар, бир эле максатыма жеткем. Мен мектептеги балалыктагы кыялыма жеттим. Бирок мен элге кыла турган, дагы коомчулукка, негизи эле өлкөбүз үчүн кыла турган көп максаттарым бар чыгармачылык боюнча. Мен ага жете элек болушум керек. Жетемби, жетпеймби? Жашоодогу ошол жетишкендиктериңизге жалгыз өзүңүздүн аракет, өзүңүз гана мындай жеттим деп эсептейсизби же бирөө колдоо, жардам көрсөттүбү? Жок. Мен тырышчаактыгым, өжөрлүгүм, көксөгөн максатыма жетмейинче мен чалгымдыргытып же ороктургутуп кетип калгандардан эмесмин да. Ошон үчүн өжөр экенсиз да анда, мен бир чоңдун баласы эмесмин, же бизнесмендин баласы эмесмин, же болбосо чиновниктин, укмуштун баласы эмесмин. Мен бир карапайым элдин баласымын. Мен өз максатыма өзүм жеттим. Бирок себепкерлер ким болду? Себепкерлер болгон убагында. Аны мен айтпай кетсем, анда бул чоң күнөө болот болуш керек чында. Мына өзүмдүн айылымдагы элим, ушул бала ырдаш керек, ушул бала таланттуу бала дешип, бирөөсү улагын, бирөөсү козусун, бирөөсү коюн берип отуруп, мага көп жардам беришти. Акыркы 5-6 жылда жашоого болгон көз карашыңызда эмне өзгөрдү? Ким өзгөрттү аны? Коомчулук, азыркы биз жашап аткан коом мени өзгөрттү да. Коомдогу терс көрүнүштөрдү сен сезе билсең, ал сени сөзсүз өзгөртөт. Эмнени көбүрөөк үйрөнгүңүз келет азыр? Эми мен үйрөнүп бүттүм окшойт. Дагы эмнени үйрөнүшүм мүмкүн? Мен билбеген, айтмакчы, мен билбеген балия жок дегендей эле го. Кудайга шүгүр. Бош убактыңызды кандай өткөрөсүз? Бош убактым меники биринчиден жок. Бош убактым жок. Бош убактым болуп калса, тоого түшүп кетем, комузумду алып алып. Өзүңүздү жек көргөн учурлар болобу? Өзүмдү жек көргөндө ошол да. Өзүңүздү кечире албай, кыйналып, жанчылган учур? Болот да. Турмушта андай кантип болбой койбосун. Көбүнчө ишенчээктиктин жыйынтыктары баары бир өзүңдү жек көргөзүүгө алып келет да. Артыңызда кандай таасир калтыргыңыз келет? Бул аркамда таасирчи. Бир чыгармачылыктан башка мен эмне таасир калтыра алышым мүмкүн? Саясатчы болбосом, бийликтин адамы болбосом, мен чыгармачылыкта эле ошол бир чоң чокуларды эле багындыргым келет. Кудай буйруса деген эле тилек. Сиз үчүн бактылуу болуу деген эмне? Бактылуу болуу, билбейм, бактылуумун деп айтуу да азыр кыйын. Бактылуу көзүрмемдер, бактылуу мүнөттөр бар да. Мындай менде көп болду. Анан бактылуулук жөнүндө мен айта албайм.
Эгер мындай сынды угуп сизге көбүрөөк айтса, ошого өзгөрүүгө азыр даярсызбы? Же баары өттү, эми өзгөрүш кыйын деп эсептейсизби? Жок. Мен көп нерсениден өзгөрдүм. Көп сынды туура кабыл алам да. Азыр, Мурунтан эле сынды, мисалы чыгармачылыктагы сындарды мен кадимгидей кабыл алам. Оңдойм. Өзүмдөгү мындай сырткы сапаттарды айтпайм, жанагыдан башкасын оңдойм да. Жанагы эле бул бир эркектик бир эме бар да. Ошол достоинство деп коелу. Да, или гордость. Ошону сындыра албай койдум. Башкасын бүт сындырам мен. Чын? Эмнени жоготуудан коркосуз, көбүрөөк коркосуз? Ыйманымды. Ыйманды. Адамдык сапат, адамдык касиетти жоготпойлу. Ыйманыңызды бекемдеп туруш үчүн, мисалы атайын бир дарстарга барып, устаттардан таалим алып, аракет кылып көрдүңүзбү? Негизи мындай адамдын жан дүйнөсү жанчылганда кээде азыр ал жактан дагы жардам издешет. Эми мындай да, адамдын мен өзүмдү өзүм эле дарылайм да. Ашынып эле анан тигил молдого, бул молдого деп көбүрлөр бар, тааныштарым жүгүрө берет го, жок мен. Адам өзүн өзү дарылаш керек, өзүн өзү тарбиялаш керек деп эле ойлойм. Көбүнчө. Досторуңуз көппү? Досторум илгери чоң апам айтчу эле да. Мен бала чакта эле апа деп, досторум деп эле 5-6 бала менен жүрө берчүмүн да. Өлүгүн көрөйүн. Эмтен достору көп, жамандын досу көп, жанына пайдасы жок деген макалды айта берчү да. Анан азыр мен айланамда 1-2 ашып кетсе 3 досум бар. Кыйышпас достор бар. Жок, ошолор калды. Илгерки бала кездеги достор алар. Көп жылдан берки досторум ошолор калды. Бирок көп досторумду мен жоготтум. Мен ага өкүнгөн жокмун. Бул дагы мага берген мүмкүн Кудайдын жакшылыгыдыр. Жалгыздыкты жакшы көрөсүзбү? Жалгыздыкты Керекпи деги эле жалгыздык өзүңүз үчүн? Алда керек. Чыгармачыл адамга шаң дагы керек, муң дагы керек да. Кайгысы жок жүрөктөн каалагандай ыр чыкпайт деген Алы кулдун сөзү болуш керек. Баары Кудай башыбызга эмне салса, ошонун баарын көтөрө билип, муң дагы шаң да керек да. Албетте жашооңуздагы мындай азыр айтпаганыңыз менен татаал оор учурлар көп эле болду болуш керек, бирок ошол учурда кимдин колдоо жардам издейсиз же ошол абалдан жалгыз өзүңүз чыгып кетесизби? Мен мындай экенмин да, мен чоң ата менен чоң эненин колунда басканда өзүмдүн атам түрү, көзү түрү, апамдын да көзү түрү. Бирок мен ошолорго дагы боор бербейм да, негедир. Ошон үчүн дайыма өз киндигимди өзүм кесем. Мерез адам экенсиз андай. Мерез дейин десең, менден өткөн боорукер жок. Мен ушундай билбейм, кумурсканын буту сынса да ошого да боор ооруган адаммын да. Бирок негедир бөлөгөсүп калганданбы, кеңешчим деле мындай эмес. Өзүңүзгө өзүңүз мындай чынчыл боло аласызбы? Өзүңүз менен өзүңүз калганда? Жок, мен өзүмө деле калп айта албайт болушум керек. Бирөөгө эмес. Жок, өзүмө мен калп айта албайм. Бирөөгө эмес. Сизди той топурларда мындай өтө аз сейрек көрүп калдык да. Же баягы 5 жыл ичинде тойлорго да барбай калдыңызбы? Же өзүңүздү ал мындай учурдан, мындай ошол абалдан өйдө өсүп кеттим деп эсептейсизби? Жок,
Мен 5 жылдын ичинде канчалаган чакыруулар болсо делечи, бүт эле барбадым, атайын эле чалса деле. Жок. Ошо байкап жүрөбүз да, биз деле тойлорго барабыз да. Мүмкүн концертке да барбай койдум. Бир жолу концертке чыкпапмын. Бир жолу тойго барбап турдум. Атайын эле эс алдымбы, болду. Азырчы? Азыр чакыргандар көп болуп атат эми. Азыр чынеден бара баштадым. Бул адамдын бийиктигин, кыйындыгын тойго баруу же барбоо менен эсептеш болбойт да, туура эмес. Жок, мен профессионалмын, мен тойго барбайм дегендер бар дейт, бирок мен аларды кошулбайм да. Ооба. Ал деген эл да, элдин назары да. Ичкиликке мамилеңиз кандай? Ичкиликке мамилем жаман эмес. Жөн эле мындай асмандан чыгандай болбой эле коеюнчу. Ичтим. Ичкен жерде ичип алып бирөө менен мушташып, ичип алып көчөдө таңдап баскан учурларды мен өзүмдөн кездештирбедим. Майрам жакшылыктарда эл катары татып жүрдүм. Азыркы учурда мына 1 жыл болду окшойт. Алыстап кеттим. Таптакыр. Таптакыр. Бул абдан жакшы касиет. Жыргап калдыңызбы? Мурун деле жыргап эле жүрчүм. Мурун ичип алып куураган эмесмин да, кыскасычы. Анан ал учурда деле, бул учурда деле, бирок бул учур менен ал учурдун айырмасы бар экен да. Себеби кыйналбайсың, эч баш оору жок. Же ушинткендерин көп угуп калам да, мурдага караганда аябай сонун болуп калдым деп чыгармачыл адамдар сүйлөшүшөт экен да. Мындай алаксуу жок. Бир эле сөз мен ичпейм деп койсоң, ал ичпейт деп калтырып коюшат да. Өздөрү иче беришет да. Мен ичпейм деп жакка кетип каласың, ушундай да. Соңку суроону берейинчи. Эми жакын арада сиз ушул күйөрмандарыңызды, сизди Айбек Карымов деп мындай абдан жакшы көргөндөрдү кантип кубанткан турасыз? Акырындан келатам. Кубангандары көп. Мага личкама жазышат, соцсеттеги баракчаларыма жазышат. Анан не дейин? Жазыла турган, жазыл элек, чептил элек күүлөр көп. Бар сонун болуп катар келатат. Өзүнүн убагы менен элге тартуулап келатам. Кубандыра турган көп нерселерим бар. Ошол. Буюрса анда күтөлү, чыгармачылык ийгилик каалайм, жан дүйнөңүздүн тынчтыгын каалайм. Ой тилектериңиз ишке ашсын. Рахмат.